Шейх Солих Фаузандын Хафизахулла Таухидтин акыйкаты жана баяны деген китебинде бүгүн 6 бөлүгүнө келдик. Ширк кылган адамдардын өздөрүнүн бир туура эмес түшүнүп алган жүйөлөрү, ойлору, күмөндүү шубхаттары десе болот. Туура деп ойлолган, бирок ал туура эмес. Жана ошол түшүнүккө айрым карапайым адамдар да кирип кетип, Аллах сактасын, ширкке кирип кетиши. Алар ширк кылып атканда, "О, биз ширк кылып атабыз" дебейт негизинен. Бардыгы ушу Аллахка жакындап атабыз, Алла Тааламга ибадат кылып атабыз деген бир туура эмес түшүнүп алган көмөндүү абалдары бар. Мына ошол нерсени мусулман адам жакшы билип алыш керек. 6 бөлүмдө булар эмне десе, силер булар кылып атканыңар ширк го, Аллахка шерик кошуп атасыңар. Жалгыз Аллахтын өзүнөн суранбай шерик кылып атасыңар десе, жок, биз Аллах Тааламдан мындай айтканда шапаат тилеп атабыз. Аллахка жакын оулиялар, солихтер, адамдардан биз сураган жокпуз. Алардан биз жардам сураган жокпуз. Биз алардан болгону бизге шапаат кылуусун гана суранып атабыз. Аллахтын алдында алардын руху жакын өтүп кеткен адамдар, алар жакшы адамдар, жандары Аллахка жакын, Аллах Тааламдын ортосунда ортомчу болуп бизге жакшылык тилеп, жамандыктан оолак болушубузду Кудайдан тилеп беришин гана суранып атабыз дейт. Үшүнтүп келтирет да. Анан Шейх Солих Фаузан жооп берип атат. Бул деген так анык өзү го дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде мушриктердин жооп берген жообу го. Алар ушундай деп жооп беришкен да. Биз Аллах Тааламга жакындап атабыз, шапаат тилеп атабыз деген го. Ошол эмнеге махлукаттарга байланып. Аллах Таалам Зумар сүрөсүнүн 3-аятында وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Аллахтан башканы Кудай кылып сыйынып алгандар, алар айтышат: "Биз тек гана Аллах Тааламга жакындаш үчүн гана ибадат кылып атабыз" деп. Мына буларга жооптор. Жана Юнус сүрөсүнүн 18-аятында Аллах Таалам айтат: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Аллахтан башкага сыйынгандар, сыйынып аткан кудайлары эч кандай зыян да, пайда да бере албайт. Алар айтышат дейт сыйынып алып: "Булар тек гана Аллахтын алдында бизге шапаат кылуучулар. Аллахтын алдында булар тек гана шапаат кылуучулар" деп айтышат. Мындайча айтканда, ушул мушриктер, ушу ширкке түшүп калгандар, алар ширк кылдык дебейт экен. Алар шапаат тилеп атабыз. Булардын руху Кудайдын алдына учуп кеткен. Аллахка жакын адамдар, анан жөнөкөй да адам эмес, солих адамдар, аулия адамдар. Ушулардан болгону Аллах Тааламда жаныңыз Кудайга жакын, Аллахка жеттиңер, силерден шапаат тилейбиз деп гана суранабыз деп актанышат экен. Мына ушунун өзү ширк деп айтып атат. Чындыгында шапаат бул Аллах Тааламдын акысы, шапаат Аллах Тааламдын мүлкү. Аны эч ким тияка бияка бере албайт. Ал Аллах Тааламга таандык. Зумар сүрөсүнүн 44-аятында: "Эй Мухаммад, айткын" дейт Аллах Таалам. "Кулиллаху шафаату жамиа." Айткын, шапааттын бардыгы жалгыз Аллахтын өзүнө гана таандык. Анын мүлкү асмандар, жерлердин бардыгы. Фахия тутлабу миналлах ла минал амват. Ал деген Аллах Тааламдан суралат, өлүктөрдөн эмес. Бул нерсени Аллах Таалам бизге кабарлап кеткен. Шапааттын 2 шарты бар белгилүү. Биринчиси Бакара сүрөсүндө 255-аятында Аллах Таалам: "Ман заллази яшфау индаху илля биизни." Ким анын алдында шапаат кыла алат, эгерде Аллах Таалам уруксат бербесе дейт. Бул деген биринчиси Аллах Тааламдын уруксаты болуш керек. Аллах Тааламдын уруксаты менен болот шапаат. Жөн эле бирөө оулия ошонун ортого сала берсем эле, ошол макул болсо эле шапаат берилип калбайт. Көрдүңүздөр булар кандай ушундай жерден адашканын. Экинчиси, шапаат кылына турган адамдан да Аллах Таалам сөзүнөн, амалынан ыраазы болуш керек. Сөзүндө келимеси болгон ла илаха иллаллах, амалында момун болгон адам болсо, мына ушул эки нерсе бириккенде анан шапаат болот. Аллахтын уруксаты жана шапаат кылына турган адамдан Аллахтын ыраазы болушу. Амбия сүрөсү 28-аят: "Ва ла яшфауна илля лиман иртада." Алар шапаат кыла албайт эч кимге, тек гана Аллах Таалам кимден ыраазы болсо дейт. Наджм сүрөсү 26-аятында да: "Ва кам мин малакин фис самавати ла тугни шафаатухум шай'a." Канча деген периште бар асмандарда, алардын шапааттарынан пайда жок. Шапаат бере албайт эч кандай, тек гана Аллах Таалам уруксат бергенден кийин гана. Лиман яша уайрда. Кимге Аллах Таалам кааласа жана андан ыраазы болсо,
мына ошондолорго гана шапаат берилет дейт. Тоха сүрөсү 109-аят. Йаумаидин ла танфау шафаату илля лиман адина лахур рахман ва радия лаху каула. Ал күнүндө эч кимге шапаат берилбейт, тек гана кимден ырайымдуу Аллах ыраазы болсо, сөзүнөн ыраазы болсо, мына ошолор гана шапаат берилет дейт. Ушунун баардыгы эмне дейт? Далалат кылып аяттын баары көргөзүп турат. Алла таалам уруксат бермейинче, шапаат кыла турган адамдан Алла таалам ыраазы болмоюнча шапаат кылынбайт. Шапаат деген бул сага белек эмес, сага берилип калды, калаган адамга белек кыла бер деген сөз эмес. Ушинтип чаташканда ширк кылгандар шапаат деген баягы мисалы пайгамбар мындай шапаат кылат экен, сойлих адам шапаат кылат экен десе, бир анын бир бонусу катары же бир белеги катары өзү каалаган адамга жумшай берет экен деп түшүнүп алат да адамдар. Шайтан мына ушундай сүрөттө көргөзүп берип койгон. Ошон үчүн жана кээ бир адамдар мен сүйлөшкөндө ушинтип сиздерге башыңыздарды айландырат. Ай тууганым, өлүктөр ыраазы болбой тирүүлөрдүн иши жүрбөйт экен. Ушундай сөздү алып келет дагы. Булар өтүп кетпедиби? Булардын жаны Аллахта жакында турабы дейт. Алла бизге караганда Кудайга жаны жакында. Анан булар өлгөндөн кийин азапталсабы, эмне болот? Алланын алдында жазасы берилип, тазарды да булар дейт. Анан кабырга барганда адамдын үнүн угат, сөзүн угат го деп ушинтип келтирип, анан эми ушулардан биз бир жакшылыкты, жамандыкты ортого салып Кудайдан сурансак, бирок алардан суранган жокпуз биз. Билип атабыз, өлүктөр пайда зыян бербейт. Бирок биз ошолордун шарапаты менен, керемети менен, олиялык бир касиеттери менен Кудай таалам алдында жакшылыкты сурап калып атабыз. Биз деген күнөөкөр элбиз, мындайбыз, тигиндейбиз деп башты айландырат дагы. Ошентип адамдар тартып кетет. Анан адамдар ойлоп калат, чын эле биз күнөөкөр болсок, булар болсо, олиялар болсо, жөнөкөй адамдын мазарына, кабырына барган жоксуң. Мына ошолор менен ортого салсаң эмнеси жаман? Сен деп, сен тек гана болгону Куранда келген шапаатты сурап атасың. Шапаат деген бул Алла таалам ушу кулдарына белек кылып берет. Каалаган адамды өзү бейишине тартып кетет. Тозоктон оолак кылганга ортомчу болот Кудайдын алдында деп жалпы уруксат берилген жакшы сөздөрдү, шапаат деген ушундай сөздөрдү алат дагы ширк торуна түртүп берет. Ошондо айтыңыз сиз, ай тууганым, шапаат бар Куранда, аны эч ким танган жок. Кааласаң канча деген аяттарды окуп берейин, мына жогоруда айткан аяттарды айтыңыз. Анан шапааттын 2 шарты бар, сен билесиңби ушуну деп. Эң биринчи эле Кудай таалам уруксат бериш керек экен. Экинчи, шапаат кыла турган адамдан Алла таалам ыраазы болуш керек экен. Шапаат Аллахка таандык экен, анын мүлкү экен. Анда кимден сурайбыз шапаатты? Аллахтан сурайт экенбиз анда шапаатты. Анда эмне кереги бар өлүккө кайрылабыз? Эмне кереги бар өлүктү ортомчу кылабыз биз? Элестетиңиз, Аллах таалам бир адамга уруксат берсе да, сен шапаат кыл десе дагы, анан ал адам айтат, "Ооро, мен эми муну шапаат кылайынчы" деп, бир тууганына шапаат кылайын деп атат деңиз, кыямат кайымда. Муну мен шапаат кылам, Аллахым ушуну өзүң ырайың төгүп кечирип койчу, өзүм менен кошо бейишке алып кетейин десе, ал адамдын акыбалы каралат тууган. Ал адамдын сөзүнө, амалына деген ушу сөзүндө келмеси барбы оозунда? Ла илаха иллаллах. Амалында намазы барбы? Деген бир балким өзүнүн сөзү менен, амалы менен бейишке жетпей кала тургандай абалда болуп калса, Алла таалам уруксат берсе ошону абалын, анан шапаатка түшөт. Анан капыр болсо, ал мушрик болсо, Алла сактасын, сөзү жок же амалы жок болсо, уруксат бербейт ага. Керек болсо кыямат кайымда хадистерде сүрөттөлгөн Ибрахим пайгамбар өзүнүн атасын көрөт. Атасына шапаат кыла албайт. Ошол жерде ыйлап алдагы кыямат кайымда атасынын абалын көрүп айтат. Шапаат бере албай тозокко атасы кандай кулап түшкөнүнө чейин көрөт. Эгерде адамдын кандай кадыр барыкка жетип шапаат ала турган болсо, анда Ибрахим пайгамбар атасын куткарып калат эле, шапаат кылып. Ошон үчүн аларга жеткириңиздер, айтыпчы. Шапааттын шарттарын, ансыз шапаат болбойт. Анан жыйынтыгы келип, бар Аллахтын уруксаты болсо, Аллах ыраазы болгону гана адамдан шапаат бериле турган болсо, анда Аллахтын мүлкү болсо, бул Аллахка таандык болсо, Аллахтан гана сурала турган болсо, анда шапаатты Алла тааламдан сурайбыз биз. О Аллахым, мага Мухаммад алейхиссалату вассаламдын шапаатын насип кыл деп айтса болобу? Болот. Сиз себеби Аллах тааламдан сурап атабыз. Анан бир кабырга барып алып, же о сойлих адам, о оли адам, сен мага шапаатыңды насип кыл десе болобу? Болбойт. Себеби сиз өлүктөн сурап атасыз. Мына ушул нерсени жанагындай бүтөмүк болуп кетишип алып, анан бул шапаат деп адамдардын башын айландыргандарга түшүндүрүңүздөр. Арбак, сарбак,
Аллахтан башка периште болобу, Аллахка жакын болгон, Аллахтан жөнөтүлгөн пайгамбар болобу, эч кимге Аллахтын уруксаты жок, Аллахтын ыраазылыгы болбостон шапаат кыла албайт. Шейх сөзүн улап, Аллах таалам шапаат кылуучу адамга уруксат бербесе, анда ал шапаат кыла албайт. Анын шапааты оозуп кетпейт Алланын уруксатынан. Мындайча айтканда, шапаат бериле турган адамга Аллах таалам каалаганыңды кыла бер, капырды деле шапаат кыла бер деп, мушрикти болсо деле шапаат кыла бер деп берип койбойт. Шапаатты кандай Аллах таалам уруксат берсе адамга, ошондой шапаат кылынычу адамга да уруксаты керек. Ыраазылыгы керек Аллах тааламдын, ал адамдын сөзүнө жана амалына. Мисалы, бул дүйнөдө кээ бир шапааттын түрлөрү бар да адамдардын арасында. Ошол адамдын уруксаты жок эле аты менен кээ бир маселелерди чечип аласыз. Жанагы бир кыйынчылыктан адамдардын арасында бир бүтпөгөн маселелерди адамдын атын айтып, ошонун жакын экениңизди айтып, анан ал адам аны тааныгандыгынан, баланчанын эниси болосуңбу, же баласы болосуңбу, аны урматтайм, сыйлайм, мейли ошондой болсоң деп, бир документиңизди же бир ортодо бир нерселерди чечип алсаңыз болот. Анын уруксаты жок эле. Ушинтип ойлойт, жана мушрик, ширк кылган адамдар ушинтип ойлойт. Бул дүйнөдөгү адамдардын арасында биринин аты менен бири колдонуп, маселени чечип алгандай, адам менен жакшы болсоң эле, ошону ортомчу кылып, анын аты менен, авторитети менен чечип кетет. Кээде ал адам өзү да билбей калат. Кабары да жок, ушинтип менин атым менен иштерди бүтүрүп атканын билбейт деп. Билбей калат. Так ошондой ойлоп алат. Алла тааламга деле биз бир олия менен дос болуп алсам, бир солих адамга жакын болуп алсам, ошонун атын аты берсем, мени таанып калса, билип калса, анан кыямат кайымда мен менен жакын жүргөн, мага көп дуа кыла берген, мага жакын болгон адам каякта, ошого шапаат кылайынчы деп, балким мени бейишке тартып кетет деп, же тозоктон куткарып кетет деп сүрөттөйт да. Адамдардын арасында уруксаты жок деле кызматташтыкта ошондо бири-бирине шапаат кыла берет. Бирок акыретте андай эмес. Алла таалам шапаатында сөзсүз уруксаты керек, ыраазы болуш керек. Тиги шапаат кылуучу адамга да уруксат бериш керек, анан шапаат кылынуучу адамга да Алла таалам абалын карайт. Ким бул шапаат кылган адам? Абалы кандай? Ошо шапаат кылына турганга татыктуубу? Ошондойго акыбалы барбы, жокпу деп каралат. Ал эми бул дүйнөдөгү нерседе махлукаттын алсыздыгынан кабар берет. Анын кабары жок, гайыпты билбейт. Жана президенттин атын атап, чоң жанда жүрүп калып, көп маселени чечип, ошонун аты менен иштерин бүтүрүп жүрбөйбү? Шапааттай эле да бул дүйнөдө ошентип. Ал махлукат алсыз да билбейт. Алла таалам бүт кыймыл аракетти эмне деп атат, кандай деп атат, эмнени көздөп атат, баарын билүүчү. Эч нерсе Аллахка жашыруун эмес. Кыскасы, бул бөлүмдө чыныгы шапаат Аллахтын колунда. Алла тааламдын берешендиги менен, ырайы менен мууминдарга, ыхластуу адамдарга күнөөсүн кечирип, көп каталарын жоюп, ортодо ошол солих адамдардын, пайгамбарлардын, жакшы адамдардын дуалары менен шапаат кылат, керемети менен шапаат кылат, бирок жанагы шарттары менен, уруксаты менен, ыраазылыгы менен дегендей. 6 бөлүмү. 7 бөлүмдө дагы бир мушриктердин жана ширк кылган адамдардын күмөндүү жагдайлары, алардын актанган сөздөрү. Эмнеге ширк кылып атасыңар? Бул ширк го десе, алар дагы эмне деп жооп беришет? Чындыгында олиялар, солихиндер Аллах тааламдын алдында орду бар го. Булардын кадыр баркы бар го. Алла таалам Куранда Юнус сүрөсүндө айткан го дейт. Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва лахум яхсанун. Аллахтын аулиялары бар. Аларга коркуу да жок. Алар эч убакта кайгырышпайт. Алар кайгырышпайт. Алладина аману ва кану яттакун. Алар иман келтиргендер жана таква болгондор. Лахумул бушра фил хаяти дунья ва фил ахира. Аларга бул дүйнөдө жана акыретте сүйүнүч бар деген го. Мындай чыкканда, аларга болгон байлануу, алардан береке тилөө, аларды урматтап, даңктап, кадырлап, аларга болгон сүйүүстү ачыктоо, аларга байлануу, мунун эмнеси жаман? Себеби Алла таалам убада берди го. Аларды коркутпайт, аларды кайгыртпайт, алардын орду бар го, кадыр баркы бар го, аларга дайыма сүйүнүчтө, кубанычта болот го. Андай болсо биз буларды табаррук кылабыз дейт да. Табаррук деген сөз ошолордун калган бир китептеринен, кийимдеринен
жаткан жерлеринен, көмүлгөн жерлерине барып сылап сыйпап, аларды сүйүп, улуктап жүрө беришин эмнеси жаман? Себеби булар оолиялар, ушуларга жакындасак биз Аллах Таалага жакындайбыз деп ушундай жүйөнү келтиришет. Бул жерде шапаат тилип атса 6-да айырмасы. 7-синде дагы бир булардын күмөндүү жагдайы эмне деп атат? Булардын кадыр баркы бар го. Ушуларга биз жакын болсок, буларга байлансак, биз да илинебиз. Себеби булар оолия да, солихин адамдар, Кудайдын алдында кадыр баркы бар деп жана табаррук кылат да. Ошон үчүн жана ыйык жерлерде баланча деген ыйык мазар, баланча деген ыйык солихиндин кабыр экен. Анан эмне болду десең, ошол сөздөн мен эмнени айткысы келет? Алар ошол жерге бардым эле, анан кереметтүү жер экен. Табаррук кылсаң, берекет тилесең, ишиң жүрүп кетет экен. Ошол жерге барып зыярат кылып койсоңчу, жолуң буулуп калыптыр, жолуң жабылып калыптыр. Ушундай адамдар ыраазы болбой, сенин жолуң жүрбөйт. Алардын болбой эле Аллахтын алдында кадыр баркы бар деп ошентип адамга ошонун жүрөгүн ошол жакка байлайт. Ошентип жана мазар издеп, кээ бирөө бир өлкөдөн экинчи өлкөгө сахабалардын мазары бар экен, табииндердики бар экен, оолиялардыкы бар экен деп мазар издеп эле жүргөндөр бар. Табаррук кылып, анан айтсаң эле, сен эмне аулиялардын кадыр баркына ишенбейсиңби? Ишенем, кадыр баркы бар. Алар эч убакта коркпойт, алар кайгырбайт, билбейсиңби? Билебиз. Аларга бул дүйнөдө акыретте сүйүнүч бар деп эле. Биз аларды жакын болсок, анан бизге жакын болсок, кантип анан бизге бир берекети, шарапаты жукпасын деп ушул жалпы сөз менен ошолордон берекет тилеп, табаррук кылып жүрө берет. Шейх Солих Фаузан жооп берет. Чындыгында Аллахтын момундарын бардык оолиялар болгону оолиялыкта мусулман адамдар айырмаланат. Даражалары бар. Иманына жараша, солих амалдарына жараша аулиялыктын даражалары. Бирөө ортолук оолияда, бирөө мындай төмөнүрөөк оолияда, бирөө болсо бийик. Бул каяка кайтат? Иманына, такыбалына, амалына жараша. Бирок могул адам оолия деп көзүнө карап айтыш. Буга ачык айкын Курандан жана Сүннөттөн далил керек. Эч ким айта албайт, мен оолиямын, биринчи даражадагы деп. Эч ким айта албайт, мен оолиямын, ортоңку даражадагым деп. Жалпысынан биз күбөлүк берип айта беребиз, момундар Аллахтын оолиялары. Бирок бир адамды жеке көзүн карап айта албайбыз. Ага ачык айкын Курандан Сүннөттөн далил жана күбө керек. Ал эми кимге Куран Сүннөт күбөлүк бербесе оолиялыгына, анда биз аны бекемдеп тастап айтпайбыз оолия деп. Бирок момундарда жакшылык бар деп, жалпысын момундар оолия деп билгенибизде эле жакшы үмүт кылабыз. Керек болсо Куран менен Сүннөт менен ушул адамдар оолия, Аллахтын аулиялары деп айтып келсе дагы, биз аны аша чабып, чектен чыгып, аны табаррук кылып, береке сурап, анын кадыр баркы менен алардын авторитети менен ортого салып, чектен чыгып, табаррук кылып, береке сурабайбыз. Чындыгында бул ширкке ачык алып бара турган жол жана бидаттардан болуп саналат. Мындай айтканда, о Аллахым, баланча оолиянын урматына, ошонун кадыр баркына, анын акысы менен же кадыр баркы менен менин дуамды кабыл кыла көр. Аллах Таалам пайгамбардын урматына мага жакшылык бере көр. Же чоң атамдын урматына, же баланча деген карке, же баланча деген оолия атамдын кадыр баркына эмне экен? Арам, бидат жана ширкке алып баруучу кадамдардан аластасын. Чындыгында белгилүү, солих адамдарды жакшы көрөбүз, жакшы амалдарында ээрчийбиз, бирок чектен чыкпайбыз. Аллах Таалам коюп койгон даражадан ашыртып, мактап, ширкке алып баруучу кадамдарга алып барбайбыз. Мына себеби дегени бизге белгилүү тарыхта, эң биринчи тарыхта ширк ушул өлгөн адамдарды кадырлайбыз, урматтайбыз, барктайбыз, эстейбиз деп отуруп, ширк ошентип эң биринчи ушулардан келген. Ибадатта ширк ошо өлүктөрдү кадырлап, карстайбыз, ыраазы кылабыз деп ширк пайда болгон. Бул нерседен Аллахтын элчиси катуу эскерткен. Куранда да Алла Таалам эскерткен. Майда сүрө 77-аят. Кули я ахлал китаб ла тагулу фи динукум. Айткын, эй китеп ээлери, диниңерде чектен чыкпагыла, аша чаппагыла. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Бухаридин хадисинде ла татуруни кама атрати насара ибн Марьям. Мени мактабагыла, кадимки христиандар Марьямдын баласын мактагандай. Иннама ана абдун факулу абдаллахи ва расуля. Мен жөнү гана Аллахтын кулумун, мени Аллахтын кулу жана элчиси деп гана айткыла деп.
Ал эми мактоо деген эмне десе, адамды мактоодо чектен чыгуу, Аллах таалам коюп койгон кадыр барктан өйдөө коюу. Сен муну да кыла аласың, сен керек болсо жакшылыктарды тартып, жамандыктардан бизди оолак кыла аласың деп адамдын Аллахтан сурана турган нерсени өйлүктөрдөн же адамдарга коюп коюу, Аллах сактасын. Аллах таалам чындыгында бизге эч нерсени ортомчу кылбай, өзүнөн гана суроону бизге буйрук кылган. Мына ошол нерсенин ошондо дуабызга жооп бере турганды да убада кылган. Убадасынан тайбайт экенин дагы кабарлаган. Гафир сүрөсү 60-аят. Окала роббукум удууни астажиб лакум. Роббиңер айтты, дуа кылгыла, мен жооп берем деп. Роббиңер айтты, эй Мухаммад, айткын аларга дуа кылсын деген эмес. Көрүсүңөр, көп маселеде келет. Аларга айткын дейт. Бирок дуага келгенде Роббиңер айтты, дуа кылгыла, мен жооп берем деген. Айткын аларга деген эмес. Ва ида саалака ибади анни фа инни қариб уджибу даъвата да'i ида да'ан. Бакара сүрөсү 186-аят. Эгерде кулдарым сурашса, мен аларга жакынмын, жооп берем сурагандын дуасын. Эгер сурап дуа кыла турган болсо деп. Эч жерге ортомчу койгон эмес Алла таалам. А'раф сүрөсү 55-аят. Уду роббакум тадарруа ва хуфия. Роббиңерден жалынып жалбарып сураңгыла. Гафир сүрөсү 65-аят. Фадууху мухлисина лахуддин. Бул динде ихластуулук менен дуа кылып сурагыла. Мына ушул аяттын бардыгы эмнеге көргөзөт? Ортомчу кылбай түз эле Аллахтан сурагыла. Баланчанын урматына, анан баланчанын кадыр баркына, тигинин сиз жакшы көрөсүз, ал сиздин аулияңыз, ошонун кадыр баркы үчүн мен маселем чечип коюңузчу деп, бул дүйнөгө адамдардын мамилесиндеги жанатып бирөөнүн аты менен сурап барып, аны сүрөткө салбаңыз Аллах тааламга. Аллах таалам кадырлуу, улук, кудуреттүү зат. Анын эч ким ортомчунун кереги жок. Түз эле суранганда Аллах таалам жакшы көрөт. Ушуну каалайт, ушуну буйруган, ушуга чакырган Аллах таалам өзү. Балким ортомчу кылып сурануу бул жогоруда айтканда ширкке алып баруучу арам бидаттардан болуп саналат, бирөөнүн кадыр баркы менен суроо. Балким ушул сиз ортомчу кылам, ошонун атын атайым деген адамдарыңыз өздөрү Аллахка муктаж. Периште болсун, пайгамбар болсун, оолия болсун, өздөрү муктаж, өздөрү Аллахтан суранат. Исра сүрөсү 57-аят. Улайикаллазина ядуна ва ябтагуна иля роббихимул васила айюхум акрабу ва яржуна рахмата ва яхафуна азаба. Алар өздөрү жалынып жалбарып дуа кылып суранышат Аллах тааламдан. Алланын ырайымынан үмүт кылышат, азабынан коркуп турушат дейт. Элестетиңиздер. Адамдар ортомчу салып атып, периштеден, пайгамбарлардан, дагы бир оолия деп суранып атат. Алар болсо өздөрү коркуп, Аллахтын ырайымынан үмүт кылып, азабынан коркуп дуа кылышып атат. Ибн Аббас айтат ушул аяттын тафсиринде. Ширк кылган адамдар айтыш экен. Биз периштелерге сыйынабыз, биз Исага сыйынабыз, биз Узайрга сыйынабыз деп. Анан Алла таалам жооп берип атат. Алар өздөрү дуа кылып атат го. Өздөрү коркуп атат го. Силер дуа кылып сурангандар өздөрү Кудайдан дуа кылып атпайбы? Өздөрү Алланын ырайымынан үмүт кылып, азабынан коркуп атат го дейт. Мейли периштелер болсун, пайгамбарлар болсун. Ушу менен бул бөлүмдө дагы кимдин урматы, кадыр баркы, ортомчу, солих, аулия, пайгамбар, периште деп отурбаңыз. Жалынып жалбарып, жалгыз Аллах тааламдан өзүнөн гана сураңыз. Балекет кадыр барк болсо дагы сиз аны ортомчу кылуу менен сиз бир жакшылыкка жетип, жамандыктан аулак болуп калбайсыз. Алар дагы Аллахтан үмүт кылып, жакшылыкты, жамандыктан коркуп, жалынып жалбарып Кудайдан дуа кылгандай эле сиз дагы түз эле Аллах тааламдан сураныңыз. Эч кимди ортого салбаңыз. Эч кимдин кадыр баркы менен бир жакшылыкка жетип, жамандыктан оолак болуп калбайсыз. Бул мушриктердин кылыгы. Эч бир мазардан, эч бир өлүктөн, эч бир жерден барып берекет тилеп, табаррук кылып, аларды улуктап, барктап, кадырлап, сиз бир жакшылыкка жетип калбайсыз. Бүт жакшылык, жамандык Кудайдын колунда деп. Болгону мына мусулмандар жалпысынан биз билебиз ооба. Бул ширк кылгандар да ушинте берет. Жакшылык, жамандыктын баары Алланын колунда да. Эми болгону эле биз бир аз табаррук кылып атабыз да. Биз бир аз шапаат тилеп атабыз да. Биз бирөөнүн кадыр баркынын урмат үчүн эле суранып коюп атабыз да деген ушундай жылжып башка бир жакшы сөздөрдү алып алып ширкке кирип кеткенин байкабай калат. Ошон үчүн бул таухидти жакшылап үйрөнүшүбүз керек туугандар. Антпесек жалпылап үйрөнүп коюу жетпейт. Жалпылап мындай. Инналлоха аля кулли шейин кодир. Аллах таалам баардык нерсе кудуреттүү, баардык нерсе Кудайдын колунда деп коюп, буларды эле айтып кое берет мушриктер. Бирок практикалык келгенде абалы кандай?
жүрөктөгү болгон каалоолору, үмүттөрү, коркуулары кандай, дуаларындагы сөздөрү кандай кирип кетиши мүмкүн да акырын болуп. Субханакаллахумма бихамди ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху тааля хайр халқихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.